Бүгүнкү сабактын темасы кошмок сөздөр. Татаал сөздөр балдар өзүңөр билгендей кош сөз, кошмок сөз кыскартылган сөздөрдөн турат. Кошмок сөздөр балдар эки же андан ашык сөздөрдөн туруп, бир гана аталышты билдирген татаал сөздөр кошмок сөздөр деп аталат. Мисалы, ит мурун. Ит өзүнчө мурунду билдирип аткан жок да бул жерде. Ит мурун экөө биригип туруп өсүмдүктү билдирип жатат. Бака жалбырак бул жерде баканы билдирген жок. Бирок бака жалбырак экөө биригип туруп бир гана өсүмдүктү билдирет. Чолпон ата бул жерде дагы чолпон ата деген бир гана шаардын атын билдирип турат. Кошмок сөздөргө балдар төмөндөгүдөй сөздөр кирет. Ар бир сөзү өз алдынча мааниге ээ болгон сөздөр. Мисалы, боз үй, чек ара, аяк кап, бет май, өнөр жай, ата мекен. Мисалы, боз десек мааниге ээ, үй десек дагы мааниге ээ. Аяк кап, аяк десек дагы мааниге ээ, кап десек дагы мааниге ээ. Эки же андан ашык сөздөрдөн куралган адам аттары. Мисалы, Тоголок молдо, Беш кемпир, Жеңи жок, Молдо кылыч. Булар экиден ашык сөздөн туруду. Андан кийин эки же андан ашык сөздөрдөн турган географиялык энчилүү аттар. Ысык көл, Сары жаз, Жети өгүз, Көкөмерен, Кара кужур, Тору карт. Эки жакка бөлүнүп турган сөздөргө көңүл бурсаңар балдар. Мисалы, ысык көл, Сары жаз, Жети өгүз деген сөздөрдө эки сөз тең мааниге ээ болуп, мисалы, ысык көл деген экөө тең мааниге ээ болуп атат дагы, экөө өз өзүнчө баштамга менен жазылат дагы, бөлөк жазылат, ортосуна дефис коюлат. Сары жаз, сары деген да мааниге ээ, жаз деген да мааниге ээ, ошондуктан өзүнчө жазылып, ортосуна дефис коюлат. Жети өгүз деген да мааниге ээ, өгүз деген да мааниге ээ, ошондуктан ортосуна дефис коюлуп, өз өзүнчө жазылат. Ал эми Көкөмерен дегенде өз өзүнчө жазылбайт, чогуу